Саламатсыздарбы урматтуу окуучулар. Сегизинчи класстын алгебра предметине арналган сабагыбызды баштайбыз. Балдар, мурунку сабактарда биз силер менен комбинатордук элементтердин жайланышууларынын саны менен таанышып келгенбиз. Алар орундаштыруунун санын тапканды үйрөнгөнбүз, орун алмаштыруунун санын тапканды үйрөнгөнбүз. Жана мурунку сабакта бизде топтоштурууга суроо болуп калган. Мына бүгүн мен силер менен сабактын жүрүшүндө ушул комбинатордук объектилердин жайланыштарын топтоштуруунун санын тапканды үйрөтөм. Анда бүгүнкү сабагыбыздын темасын жазып алгыла. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы комбинаториканын элементтерин топтоштуруу. Ана балдар, жазып алдыңарбы? Келе балдар, анда комбинатордук элементтерин топтоштуруунун санын табыш үчүн төмөнкүдөй бир маселени карап көрөлү. Төмөнкү 3 элементтен түзүлгөн көптүк берилген. Бул элементтерден 2ден канча орундаштырууну жана топтоштурууну алууга болот? Мурунку сабактарда дагы ушул 3 элементти алып колдонгон балдар. Анда келгиле, биринчилерден болуп, ушул 3 элементти 2ден орундаштыруунун санын таап көрөлү. Элементтерди жайгаштырайын. 2ден болуп атат. Демек, тартиби мааниге эмес. 2-2ден мүмкүн болгон баардык элементтерин топтоп көрөйүн. Мына 3 бурчтук квадрат, квадрат 3 бурчтук. Көрдүңөрбү? Бул жерде орун алмаштыруу да жүрүп атат. Ошол эле мезгилде 3 бурчтук тегерек 3 бурчтук. Мына орундаштыруунун санын табууда балдар мүмкүн болгон баардык элементтерин алууга аракет кылып атам. Квадрат тегерек квадрат. Мына көрдүңөрбү балдар? Баардык орундаштыруу 6 болду. Демек, формуланы колдонсом, A'нын 3 элементинен 2 боюнча орундаштыруунун саны 3 факториал 6га барабар. Мүмкүн болгон баардык орундаштыруунун санын таптык. Алар 6 экен. Эми балдар топтоштурууга көңүл буралы. Топтоштуруу орундаштыруунун айрым бир учуру. Анда карап көрөлүчү. 3 бурчтук менен квадрат, квадрат менен 3 бурчтук. Тартиби мааниге эмес, кандай жайланышса дагы 3 бурчтук менен тегерек, квадрат менен тегерек, квадрат 3 бурчтук. Болгону 3 эле топтоштуруу болот экен. Карап көргүлөчү жакшылап, орундаштыруу менен топтоштуруунун кандай айырмачылыгы бар экендигин. Орундаштырууда мүмкүн болгон 3 элементти 2ден орундаштырып жатабыз. Демек, бул жерде орун алмаштыруу да болуп жатат. 3 бурчтук менен квадрат, квадрат менен 3 бурчтук. Ал эми топтоштурууда тартиби мааниге эмес, кандай гана топтобойлу. Демек, 3 бурчтук менен тегерек, квадрат менен 3 бурчтук, квадрат менен тегерек. Демек, топтоштурууну балдар латындын баш тамгасы с менен белгилейбиз. Демек, сынын 3 элементтен 2 боюнча топтоштурууда орундаштыруу аткарылат. Бирок силер байкагандай, орундаштырууда орун алмаштыруу да жүрүп жатат. 3 бурчтук менен квадрат, квадрат менен 3 бурчтук. Ал эми топтоштурууда бир эле учурун алып атам. Квадрат менен 3 бурчтук кылып. Андыктан 2ден элементти орун алмаштыруусуна бөлүп салабыз. Башкача айтканда 2 факториалга бөлөбүз. Көрдүңөрбү? Орундаштырууну орун алмаштырууга бөлөт экенбиз. Анда 2 факториал 3 факториалда бар болгондуктан алымын 2 факториал көбөйтүлгөн 3 деп жазып алайын. Алымын да бөлүмүн 2 факториалга кыскартып жиберем. 1 факториал 1ге барабар, андыктан 3'тү 1ге бөлсөк 3. Мына көрдүңөрбү? 3 элементтен 2ден топтоштуруу болгон учурда 3 эле варианты бар экен. Топтоштурууда бир эле учурун алабыз. Мисалы, квадрат 3 бурчтук же 3 бурчтук квадрат. Экөөнүн бирөөсүн эле алат экенбиз. А орундаштыруунун санында мүмкүн болгон баардык учурларын. Демек, балдар, жообу топтоштуруунун саны 3, орундаштыруунун саны 6 экен. Анда топтоштуруу деген эмне? N элементинен турган жана бири-биринен жок дегенде бир элементи менен айырмаланган биригүү M элементтен N боюнча түзүлгөн топтоштуруу деп аталат. Белгилениши латындын баш тамгасы с менен белгиленет. Сынын M элементтен N боюнча топтоштуруу. Балдар, орундаштыруу M элементтен N боюнча орундаштыруунун баардык саны
m elementten n boyunca toptoşturuulardın sanın n elementten orun almaştırууну sanına көбөйткөнгө barabar. A'nın m elementten n boyunca orundaştırууну sanı S'nın m elementten n boyunca toptoşturuunu sanın n elementi boyunca orun almaştırууну sanına көбөйткөнгө barabar eken. Анда toptoşturuunun жалпы учурдагы формуласын алсак, орун алмаштырууну санына бөлүү керек. Жалпы формуланы берейин балдар. S'нын m elementten n боюнча топтоштуруунун саны m факториал бөлүнгөн n факториал көбөйтүлгөн m минус n факториал. Мына ушул формуланы жазып алгыла. Топтоштуруунун санын табуу керек болгон учурда ушул формуланы колдонуп чыгарабыз. Биз 8 класстын алгебра предметинде жөнөкөй учурларын колдонот экенбиз. Комбинаториканын элементтеринин жөнөкөй учурларын. Ал эми татаал учурлары силер жашоо турмушуңарда көбүрөөк пайдаланып жүргөн, мисалы, машинанын номерин карайлы. Бул учурда бир эле цифра 3 жолу, бир эле тамга 3 жолу кайталанып калышы мүмкүн, же 2 жолу кайталанып калышы мүмкүн. Мына карагылачы, ар бир номерде бир эле цифра 3 жолу кайталанып атат, бир тамга 2 жолу кайталанып атат. Мына ушундай болгон учурда муну башка формулалардын жардамы менен чыгарууга туура келет. Ал эми алгебра предметинде цифралар менен тамгалар кайталанбагандай болгон учурду колдонуп, мына ушул формулаларды колдонуп маселелерди чыгарып жатабыз. Көрдүңөрбү? Мына эми ушул формулаларды колдонуп, эле анда маселелерди чыгаралы. Филателия дүкөнүндө спорт тематикасына арналган 8 ар түрдүү маркалардын набору сатылып жаткан. Алардын арасынан 3 наборду канча ыкма менен тандоого болот? Мына бул топтоштуруунун формуласын колдоноюн. m факториал бөлүнгөн n факториал көбөйтүлгөн m минус n факториал 8 элементтен 3 наборду топтоштуруу керек. Анда формуланы колдонсом 8 факториал бөлүнгөн 5 факториал көбөйтүлгөн 3 факториал. Балдар, 5 факториал бул 8ден 3тү кемиткенде 5 факториал чыгат. Көрдүңөрбү? Эми келгиле бул бөлчөктөрдү кыскарталы. 8 факториалда 5 факториал бар болгондуктан 8 факториалды 5 факториал көбөйтүлгөн 6 көбөйтүлгөн 7 көбөйтүлгөн 8 деп алымын да бөлүмүн 5 факториалга кыскартып жиберели. Ал эми 3 факториал 1ден 3кө чейинки сандардын көбөйтүндүсү. Алымын да бөлүмүн 6га кыскартып жиберели. Анда бизде топтоштуруунун саны 56 болот. Демек, 56 ыкма менен тандап алууга болот экен балдар. Келинен дагы бир маселеге көңүл бурабыз. Бир жумушчу орунга 10 кандидаттын ичинен 3өө гана тандалып алынышы керек. Аларды канча түрдүү жол менен тандоого болот? Балдар, 10 кандидат экен, ал эми 3 боюнча тандап алышыбыз керек экен. Демек, топтоштуруунун санын таап көрөлү. Анда формуласын колдонсок, 10 элементтен 3 боюнча топтоштурууда 10 факториал бөлүнгөн 3 факториал көбөйтүлгөн 10 минус 3 факториал. 10дон 3 алсак 7 факториал болот. Балдар, 7 факториал бөлүмүндө болгондуктан алымындагы 10 факториалды 7 факториал көбөйтүлгөн 8 көбөйтүлгөн 9 көбөйтүлгөн 10 деп алалы. Алымын да бөлүмүн 7 факториалга кыскартып жиберейин. Анда бөлүмүндө 3 факториал калат. 3 факториал 1ден 3кө чейинки сандын көбөйтүндүсү. Анда алымында бөлүмүн 2ге кыскартайын. Алымында бөлүмүн 3кө кыскартайын. Жыйынтыгында балдар 120 болот. Демек 10 кандидаттын ичинен 3төн тандап алуунун 120 жолу бар. Демек, жообу 120 түрдүү жол менен тандоо болот экен. Көрдүңөр балдар, топтоштуруунун формуласынын жардамы менен маселелерди чыгарып жатабыз. Андыктан бул формулаларды дептерибизге жазып, колдонгонго аракет кылгыла. Келгиле кийинки маселени карайын. 12 окуучуну 4төн группага канча жол менен бөлүштүрүүгө болот? Мына 12 окуучуну 4төн группага. Демек, m элементи 12, n элементи 4. 12 элементтен 4 боюнча топтоштурууда балдар, формуланы колдонуп чыгарсам, 12 факториал бөлүнгөн 4 факториал көбөйтүлгөн 12 минус 4 факториал. 12ден 4 факториалды кемитсем 8 факториал болуп жазып алууга мүмкүн.
Анда балдар келе бул бөлчөктү кыскартыш үчүн бөлүмүндөгү 8 факториал алымында бар. Себеби 12 факториалды 8 факториал көбөйтүлгөн 9 көбөйтүлгөн 10 көбөйтүлгөн 11 көбөйтүлгөн 12. Андыктан алымында бөлүмү 8 факториалга кыскартып жиберейин. Ал эми 4 факториал 1ден 4кө чейинки сандардын көбөйтүндүсү. Анда алымында бөлүмүн 2 кыскартайын. Алымында 5, бөлүмүндө 1 калды. Ошондой эле 12 менен 12-ни кыскартайын. Бөлүмүндө 1, алымында 9 көбөйтүлгөн 5 көбөйтүлгөн 11 калды. Демек, бөлчөктөрдү кыскартып, 9 көбөйтүлгөн 5 көбөйтүлгөн 11 алдык. Алардын көбөйтүндүсү 495. Мына 12 окуучуну 4төн группа кылып 495 жол менен алууга болот экен. Демек балдар, маселенин жообу 495. Анда келгиле китебибиздеги айрым мисалдарды чыгарып көрөбүз. 712 номердеги эсептегиле сынын 5 элементтен 3 боюнча топтоштурууну санын таап көргүлөчү дейт. Анда формуланы колдонолу. 5 факториал бөлүнгөн 3 факториал көбөйтүлгөн 5 минус 3 факториал. 5тен 3тү алсак 2 факториал. Анда балдар бөлчөктү кыскартууга туура келет. Бөлүмүндө 3 факториал болгондуктан 5 факториалды 3 факториал көбөйтүлгөн 4 көбөйтүлгөн 5 деп жазып алайын. Алымында бөлүмүн 3 факториалга кыскартайын. Бөлүмүндө 2 болгондуктан 4 менен 2-ни кыскартайын. Алымына 2, бөлүмүнө 1 калат. Анда алардын көбөйтүндүсү 10. Көрдүңөрбү? Сынын 5 элементтен 3 боюнча топтоштурууну саны 10го барабар экен. Келгиле дагы бир мисал карап көрөлү. 714 туюнтманын маанисин тапкыла дейт. 10 элементтен 3 боюнча топтоштурууну санын 9 элементтен 4 боюнча топтоштурууну санына суммалашыбыз керек. Анда силер билгендей формуланы колдонолу. Топтоштуруунун формуласын колдонуп чыгарсак, биринчиси 10 факториал бөлүнгөн 3 факториал 10 минус 3 факториалга көбөйткөнгө. Ал эми экинчиси 9 факториал бөлүнгөн 4 факториал көбөйтүлгөн 9 минус 4 факториалдын суммасы. Анда 10дон 3тү алсак балдар бөлчөктүн бөлүмүндө 7 факториал, 9дон 4тү алсак 5 факториал болот экен. Кана балдар, ушуларды суммалаш үчүн 10 факториал менен бөлүмүндө 7 факториалды кыскартууга туура келет. 10 факториалда 7 факториал болгондуктан 7 факториал көбөйтүлгөн 8 көбөйтүлгөн 9 көбөйтүлгөн 10 деп жазып алайын. Ал эми экинчи кошулуучуда 9 факториалда 4 факториалдагы 5 факториал бар болгондуктан 5 факториалга келтирейин. Анда 9 факториалдын ордуна 5 факториал көбөйтүлгөн 6 көбөйтүлгөн 7 көбөйтүлгөн 8 көбөйтүлгөн 9 деп жазып алайын. Мына балдар, алымында бөлүмүн 7 факториалга кыскартайын. Ошол эле мезгилде мен бөлүмүндөгү 2 менен алымындагы 8ди 2-ге кыскартайын. Ошондой эле 3тү 9 менен кыскартайын. Бөлүмүнө 1, алымына 3 калат. Анда 4 3-кө бөлсөк 12, 12-ни 10го бөлсөк 120 болот. Экинчи кошулуучуда 9 факториалда 5 факториал кылып жазып алайын. 5 факториал көбөйтүлгөн 6 көбөйтүлгөн 7 көбөйтүлгөн 8 көбөйтүлгөн 9 кылып жаздым. Алымында бөлүмүн 5 факториалга кыскартып жиберейин. Экинчи. Карап көрүңөрчү жакшылап балдар. 6 деген 2 көбөйтүлгөн 3түн көбөйтүндүсү. Ал эми 4 менен 8ди 4кө кыскартып жиберсек 2 калат. Анда бөлүмүндө 1, алымында 2 көбөйтүлгөн 7 көбөйтүлгөн 9 калды. 2-ни 7-ге көбөйтүп 9-га көбөйтсөк 126 чыгат. 120-ны 126-га кошсок 246. Демек берилген балдар туюнтманын мааниси 246-га барабар экен. Көрдүңөрбү? Бул биздин окуу китебибизде келген мисалдардан. Мен дагы бир мисалды чыгарып көрөйүнчү. 714-чүдө эсептегиле дейт. Бул эсептеш үчүн топтоштуруунун формуласын колдоноюн. Демек 21 элементтен 4 боюнча топтоштурганда 21 факториал бөлүнгөн 4 факториал көбөйтүлгөн 21 минус 4 факториал. Ал эми сумманы аткарууда ар бирөөнүн өз-өзүнчө топтоштуруусун алайын. Демек 19 элементтен 3 боюнча топтоштурганда 19 факториал бөлүнгөн 3 факториал көбөйтүлгөн 19 минус 3 факториал. Плюс 19 элементтен 4 боюнча топтоштурууда 19 факториал бөлүнгөн 4 факториал көбөйтүлгөн 19 минус 4 факториал. 20 элементтен 3 боюнча топтоштурууда 20 факториал бөлүнгөн 3 факториал көбөйтүлгөн 20 минус 3 факториал. Мына балдар, келгиле ушул мисалды чыгаралы. Демек мен азыр алымын чыгарайын.
мында да көрүп турасыңар, 21ден 4 алсак 17 факториал, 19дан 3 алсак 16 факториал болду. 19дан 4 алсак 15 факториал жана 20дан 3 алсак 17 факториал болду. Эми балдар, буларды чыгаруунун ар түрдүү жол менен чыгарсаңар болот. Бөлчөктөрдүн алымында бөлүмүн факториалдарга кыскартып жиберип чыгарсаңар болот. А мен азыр бөлчөктүн бөлүмүн жалпы бөлүмгө келтирип алып чыгарганга аракет кылайын. Мынакей, мен азыр бөлүмүн суммалайын, ал үчүн жалпы бөлүмгө келтирем. Жалпы бөлүмгө келтирип кошуп, бөлчөктү бөлчөккө бөлүүдө экинчи бөлчөктүн башкача айтканда бөлүүчүн өз ара тескерисине көбөйтүп, алымында бөлүмүн 4 факториалга, 17 факториалга, 21 факториалда 19 факториал көбөйтүлгөн 20 көбөйтүлгөн 21 болгондуктан 19 факториалга кыскартып, жыйынтыгында 20 көбөйтүлгөн 21 бөлүмүндө 4 көбөйтүлгөн 105 болду. Балдар, дагы кыскартууга туура келет. 20 менен 4 4кө кыскарат. 20 менен 105 5ке кыскарат. Кыскартып жиберсек, 21 менен 21 кыскарса жыйынтыгында 1 чыгат. Балдар, көрдүңөрбү? Бул биздин окуу китебибиздеги мисалдардан берилди. Мына бул биринчи ыкмасы болсун. Демек, эсептеген учурда жыйынтыгы 1ге барабар болду. Карагылачы. Мен дагы жөнөкөйрөөк экинчи ыкма менен чыгарып көрөйүн. Жакшылап көңүл буруп көрсөңөр, берилген мисалдарды экинчи ыкма менен чыгарыш үчүн мен силерге дагы бир формулаларды берип көрөйүн. Эгерде n элементтен 0 боюнча топтоштурсак 1ге барабар. Эске салып койгула, айрым мисалдарды, маселелерди чыгарууда керек болот. n элементтен 1 боюнча топтоштурсак n'ге барабар. n элементтен k боюнча топтоштурууда n элементтен n минус k'га барабар болот. n элементтен k боюнча топтоштуруу n элементтен n минус k'нын топтоштуруусуна барабар болот. Башкача айтканда, сынын n элементтен k боюнча сынын n элементтен n минус k'нын топтоштуруусуна барабар болот. Жана сынын n плюс 1 элементинен k боюнча топтоштуруу сынын n элементтен k минус 1 топтоштуруусун сынын n элементтен k боюнча топтоштуруусунун суммасына барабар. Мына ушул формуланы мен азыр колдоном. Жакшылап карап көргүлөчү. Сынын 19 элементтен 3 боюнча топтоштуруунун саны, сынын 19 элементтен 4 боюнча топтоштуруунун саны, акыркы формуланы колдонсом, сынын 20 элементтен 4 боюнча топтоштурууга барабар болот. Эми балдар, сумманы аткарайын. Сынын 20 элементтен 4 боюнча топтоштуруунун, сынын 20 элементтен 3 боюнча топтоштуруунун суммасы сынын 21 элементтен 4 боюнча топтоштурууга барабар болот. Көрдүңөрбү? Акыркы формуланы колдонуп жазып атам. Демек, бөлчөктүн бөлүмүндөгү сумма сынын 21 элементтен 4 боюнча топтоштурууга барабар болду. Алымы да бөлүмү бирдей болгондуктан, топтоштуруунун саны бирдей болгондуктан бөлүп жиберсек, жыйынтыгында 1 чыкты. Көрдүңөр балдар, биринчи ыкмада биз топтоштуруунун формуласын колдонуп, жыйынтыгында 1 алдык. Ал эми экинчисинде дагы кошумча формулалардын жардамы менен чыгаруу менен экинчи ыкманы колдонуп, чыгарууда деле жыйынтыгында 1 чыкты. Кандай ыкма менен чыгарбайлы? Жообу 1ге барабар экен. Келелерми? Кийинки окуу китебибиздеги теңдемени чыгарып көрөлү. 715-номердеги теңдеме. Мына ушул теңдемени чыгарууда карап көрсөңөр, орундаштыруунун саны бар. Анан топтоштуруунун саны. Ошол формулаларды колдонолу. Бул теңдемени чыгарыш үчүн менин максатым x'ти табыш керек. Анда биринчиси a'нын x минус 1 элементтен 2 боюнча орундаштыруунун саны формула боюнча ажыратсам, x минус 1 факториал бөлүнгөн x минус 1 минус 2 факториал. Экинчиси минус сынын x элементтен 1 боюнча топтоштуруунун санын табалы. Анда ал формуланы колдонсок, x факториал бөлүнгөн 1 факториал көбөйтүлгөн x минус 1 факториал барабар экен 79га. Мына менин максатым азыр теңдемени чыгарышым керек. Ал үчүн балдар, биринчи бөлчөктү карасак, x минус 1 факториал бөлүмдө x минус 3 факториал. Анда x минус 1 факториалды x минус 3 факториал көбөйтүлгөн x минус 2 көбөйтүлгөн x минус 1 деп жазып алайын. Минус экинчи бөлчөктүн алымы x факториал болгондуктан x минус 1 факториал көбөйтүлгөн x деп жазып алайын. Алымында бөлүмүн бирдей көбөйтүүчүлөргө кыскартып салалы.
Birinci bölçöktü x minus 3 faktorialga kıskартып жиберейин. Экинчи бөлчөктү x minus 1 faktorialga kıskартып жиберсем, x minus 2 көбөйтүлгөн x minus 1 minus x барабар 79 чыкты. Көрдүңөрбү? Эми ушуларды кашааларды ачып, квадраттык теңдемеге келтирели. Жыйынтыгында балдар x квадрат minus 4x minus 77 барабар 0 деген теңдеме келип чыкты. Бул квадраттык теңдеме. Теңдеменин чыгаруу жолдорун билебиз. Демек, мен азыркы учурда тандоо жолу менен таап алайын. Силер кааласаңар формуланын жардамы менен чыгарып көрсөңөр болот. Жыйынтыгында тамырлары биринчи тамыры минус 7, экинчи тамыры 11. Силер билгендей, комбинатордук элементтердин орун алмаштыруунун жана топтоштуруунун сандары дайыма натуралдык сандар үчүн аткарылат. Андыктан x 0дон кичине болбошу зарыл. Биринчи тамыр минус 7 0дон кичине болгондуктан теңдеменин тамыры боло албайт. Анда тамыры 11ге барабар. Келгиле анда теңдеменин тамыры 11 экендигин текшерип көрөлү. X'нын ордуна 11ди коюп көрөйүн. Демек, A'нын 10 элементтен 2 боюнча орундаштыруунун санынан S'нын 11 элементтен 1 боюнча топтоштуруунун санын айырмалаганда 79 чыгышы керек экен. Формуланы колдоном. Орундаштыруунун санынын формуласын жана топтоштуруунун санынын формуласын колдонуп коюп көрөлү. Мынакей 10 факториал бөлүнгөн 10 минус 2 факториал 8 факториал болот. Экинчиси 11 факториал бөлүнгөн 1 факториал көбөйтүлгөн 11 минус 1 факториал. Демек 11ден 1ди алсам 10 факториал болот. 1 факториал 1ге барабар болгондуктан мен 10 факториалдын өзүн эле жазып койдум. Демек, булардын айырмасы 79га барабар. Келгиле балдар, анда бөлчөктөрдү айырмалаш үчүн биринчи кыскартып алайын. Бөлүмү 8 факториал болгондуктан алымын 10ду 8 факториал көбөйтүлгөн 9 көбөйтүлгөн 10 деп жазып 8 факториалга кыскартайын. Ал эми экинчи бөлчөктү бөлүмдө 10 факториал болгондуктан алымындагы 11 факториалды 10 факториал көбөйтүлгөн 11 деп жазып алайын. Алымында бөлүмүн 8 факториалга кыскартканда балдар 9 көбөйтүлгөн 10 кылат. Демек 90. Экинчи бөлчөктүн алымында бөлүмүн 10 факториалга кыскартып алайын. Жыйынтыгында 11 калды. Демек, 90дон 11ди алсам 79. 79 барабар 79 болду. Теңдеменин тамыры болушу үчүн теңдемени туура барабарга айландырган санды айтабыз. Анда теңдеменин тамыры x барабар 11ге барабар экен. Мына көрдүңөрбү балдар? Китептеги теңдемени чыгарууда дагы орундаштыруунун жана топтоштуруунун формулаларын колдонуп чыгардык. Келгиле дагы бир маселеге көңүл буралы. Айнура математика боюнча 7 ар түрдүү китеби бар экен. Демек, 7 элементтен 5 китеп боюнча топтоштуруунун санын табышыбыз керек экен. Азаматтын 9 ар түрдүү китебин 5 китептен ар түрдүү жол менен алмаштырышыбыз керек экен. Демек, 9 элементтен 5 боюнча топтоштуруунун санын көбөйтөбүз. Башкача айтканда, S'нын 7 элементтен 5 боюнча топтоштуруунун санын S'нын 9 элементтен 5 боюнча топтоштуруунун санына көбөйтөбүз. Келгиле анда формуланын жардамы менен чыгаралы. Мына мен топтоштуруунун формуласын колдонсом, 7 факториал бөлүнгөн 5 факториал көбөйтүлгөн 7 минус 5 факториал. Ал эми экинчи көбөйтүүчүбүз 9 факториал бөлүнгөн 5 факториал көбөйтүлгөн 9 минус 5 факториал. Балдар, силер билгендей, мен айырманы жүргүзүп, бөлчөктөрдү кыскартканга аракет кылышым керек. Мына бөлүмүндө 5 факториал болгондуктан алымында 7 факториалды 5 факториал кылып жазып алайын. 5 факториал көбөйтүлгөн 6 көбөйтүлгөн 7. 9 факториалды бөлүмүндө 5 факториал болгондуктан 5 факториал көбөйтүлгөн 6 көбөйтүлгөн 7 көбөйтүлгөн 8 көбөйтүлгөн 9 деп жазып алайын. Бөлчөктүн алымында бөлүмүн 5 факториалдарга кыскартайын. Жана ошондой эле 6га кыскартайын. 4'tü 8 менен кыскартайын. Бөлүмүндө 1 калды, анда алымдагы сандарды көбөйтсөк, 6 көбөйтүлгөн 7 көбөйтүлгөн 7 көбөйтүлгөн 9 алдык. Булардын көбөйтүндүсү балдар 2646 болду. Мына көрдүңөрбү? Жообу 2646 болду. Балдар, сабакты жыйынтыктап жатып, мен силерге төмөндөгүдөй мисал бергим келип жатат. Карап көргүлөчү. A'нын 8 элементтен 4 боюнча орундаштыруунун санын 5 элементтин орун алмаштыруунун санына бөлүп, S'нын 14 элементинен 13 боюнча топтоштуруунун санынан кеметүү керек.
Силер көргөндөй, биз буга чейин өткөн комбинаторикалык элементтердин жайгашууларынын санын, формулаларын үйрөнгөнбүз. Мына ушул формуланын жардамы менен чыгаралы. Демек биз жөнөкөй комбинацияларды өткөнбүз. Орундаштыруу, орун алмаштыруу жана топтоштуруу. Келгиле ушул формулаларды колдонуп, берилген мисалды эсептеп көрөлү. Демек, формуланы колдонсом, 8 элементтин 4 боюнча орундаштыруунун санын 5 элементи боюнча орун алмаштыруунун санына бөлөлү. Жана 14 элементтен 13 боюнча топтоштуруунун санынан айырмалайлы. Мына мен формуланы алдым. Балдар формуланын жардамы менен алып, эми бөлчөктөрдү кыскартууну аткарайын. 8 факториалда 5 факториал болгондуктан алымын да бөлүмүн 5 факториалга кыскартып жиберем. 4 факториал 1ден 4кө чейинки сандын көбөйтүндүсү болгондуктан 2 менен 3түн көбөйтүндүсү 6 болот. 6га кыскартайын. Жана 8 менен 4тү кыскартып жиберсек, алымында 2 көбөйтүлгөн 7 калат. 2-ни 7ге көбөйтсөк 14. Балдар, кемитүүчүнү карап көргүлөчү. 14 факториал бөлүмүндө 13 факториал көбөйтүлгөн 1 факториал. Бөлүмүндө 13 факториал болгондуктан 14 факториалды 13 факториал көбөйтүлгөн 14 деп жазып алайын. Алымын да бөлүмүн 13 факториалга кыскартып жиберейин. 1 факториал 1ге барабар болгондуктан 14кө барабар. Демек, биринчи кемүүчү 14 болгон, кемитүүчү да 14. 14төн 14 алсак, жыйынтыгында 0 болду. Мына 0го барабар экендигин көрдүк. Балдар, эми сабагыбызды жыйынтыктайлы. Биз буга чейин комбинатордук элементтердин жайгашууларынын санын тапканды үйрөндүк. Алар орундаштыруу, орун алмаштыруу жана топтоштуруу болду. Демек, булар жөнөкөй комбинациялар экен. Карап көргүлөчү. Орундаштыруу n элементтен k клеткадан тартиби мааниге ээ. A'нын n элементтен k боюнча орундаштыруунун саны n факториал бөлүнгөн n минус k факториалга барабар. Орун алмаштыруу, балдар. n элементтен n клеткадан тартиби мааниге ээ. Демек, n элементтин орун алмаштыруусу n факториалга барабар. Топтоштуруу n элементтен k клеткадан тартиби мааниге эмес. n элементтен k боюнча топтоштуруунун саны n факториал бөлүнгөн k факториал көбөйтүлгөн n минус k факториалга барабар. Мына балдар, мен сабагымды жыйынтыктайын. Биз буга чейин силер менен комбинатордук элементтердин жайгашууларынын санын табууну үйрөндүк. Ушул формулалардын жардамы менен силер китептеги мисал маселелерди чыгара аласыңар деген ойдомун. Анда кийинки сабактан жолугушканга чейин саламатта калгыла.